Жалал Абадта күнөскана иштетүүнүн сырын өздөштүргөндөр барган сайын көбөйүүдө. Бул ыкма менен элетте жаңы жумуш орундары түзүлүп, жашылча жемиштен үзгүлтүксүз киреше табы колго алынууда. Ушул тапта Аксынын Үчкоргон айылында күнөскана ачылып, иш кызуу жүрүп жаткан кез. Теманы кабарчыбыз Осмон Улам Садыров улантат. Учурда күнөсканада иш өтө жандуу. Мындагылар бадыран көчөттөрүн отургузуу менен алек. Күнөскана ачылганы 60 жумушчу иш менен камсыз болду. Ал эми бадыран бышып жетилгени, аны жыйноо өнөктүгүнө жалпы 100гө чукул жумушчу тартылаары күтүлүүдө. Ар ким өзүнүн гана талаасына иштешчи да. Азыр деген өзүнүн талаасы башталган элек бул жакта иштешип, өздөрүнө анча эле пайда болду. Жакшы ачылганы. Айлык күнүнө 400төн. Эртең менен саат 8:30-дан кечки 5:30-га чейин. Түштө обедте 1 саатка эз алабыз ушул. Бригадир. Бул жердин башкы бригадири Токторбай Төрөбеков. Күнөскананын курулушу башталгандан бери ушул жерде. Ал мындагы тамчылатып сугаруу иштерине такай көз алып, күнөскана сырларын дагы өздөштүрүү аракетинде. Бу тамчылап мына суу тамчылап агып атат. Бу жакшы экен, сууга аз экономичный. Полный башынан жапкандан баштап эле ушул жерде иштеп атыр. Менин да ниетим бар, үйгө өзүм бир 5-10 соток жерим бар, эшиктин асты. Шуну орнотом деген ниетим бар, неме болсо орнотом Кудай кааласа. Айылдагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө да күнөсканадан түшкөн кирешеден жардам көрсөтүлүп турат. Ага кошумча жергиликтүү бюджетке да аз да болсо пайда болуп жатат дейт айыл аймак башчысы. Үчкоргон айыл өкмөтүнөн 8 гектар фондун жерден ажыратып бердик. Инвесторлорубуз Кытай эл республикасынан. Андан сырткары булар бизге Кудай буйруса дагы 2 гана ишкана ачат. Пленка цех, анан кийин чакан бизге күнүнө 3 тонна помидор тарткан томатный цехти дагы булар ушу быйылкы жылдын акырына ишке ашырабыз деп турат да. Үчкоргон айыл аймагы дыйканчылыктын мекени. Айыл дарбыз, коон, жүгөрү, бадыраң, помидор жана башка жашылча жемиштердин бардык түрлөрүн эгишет. Үчкоргондо 3725 гектар айдоо жери болсо, анын 2170 гектары сугат жер. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.